Курбандык чалуунун убактысы. Курбандык чалуу Курбан айттын 1-күнү айт намазынан кийин башталып, айттын 3-күнү шамга жакын мезгилге чейин аткарылса болот. Бирок курбандык чалуунун эң жакшы жана абзел убактысы Курбан айттын алгачкы күнү айт намазынан кийин түшкө чейин экени талашсыз. Аргасыз себептерге байланыштуу Курбан айт намазына барып катыша албай калган адам айт намазы окулуп бүткөндөй убакыт өткөндөн кийин курбандыгын чала берсе болот. Пайгамбарыбыз алейхиссалам курбандык чалуунун убактысы жөнүндө айткан хадистерин мисал келтирсек, Бара бин Азиб разияллаху анху мындай баяндайт. Жараткандын элчиси саллаллаху алейхи вассалам биздин азыркы күндө алгач жасашуу ишибиз намаз окуу, андан соң келип курбандыгыбызды чалуу. Ким бул боюнча жасаса сүннөтүбүздү ээрчиген болот. Кимдеки мындан мурун курбандыгын чалчу болсо, бул курбандыктын үйүнө сойлоп берилүүчү эттин айырмасы жок. Мунун курбандык болушу мүмкүн эмес. Башка бир хадисте ким намаздан мурун курбандыгын чалса, кайра башынан курбандык чалсын деп айтылган. Демек бул жерде намаздан мурун чалынган мал курбандык катары эсептелбегени анык эскертилип жатат.